Мынакей. Нет. Кого нет теперь? Как сохранить теперь? Все. Это он уже ничего не показывает, он Присоединились. Так, саламатсыздарбы? Кечиресиздер, биздеги азыркы учурда техникалык жактан кичине кыйынчылыктар пайда болуп калды. Эми азыркы учурда баарыбыз билебиз, техникалык жактан боло берет. Кийинки бизде эфирибизди улантсак, азыр бизге биздин коногубуз кошулат. Асема айым. Ал менен дагы Асема айым менен дагы биз талкуу ушул теманы өөрчүбүз, кандай бир ушул маек түзөбүз. Эми айта кетсем, бул азыркы биздин темабыз, вебинардын темасы бул мектеп окуучусунун рационунда өсүмдүктөрдүн ролу. Буга чейинки эфирде мен деген толугу менен көрсөтмө менен аркылуу ушул кантип тамактанышыбыз, балдарды тамактандырышыбыз керек, канча мисалы пайызга жараша тамактануусунун эрежесин колдонушубуз керек, канча өлчөмдө сууну ичишибиз керек, канча өлчөмдө мөмө жемишти, жер жемишти, сүт азыктарын же башка азыктарды жеш керек, колдонуш керектигин айта кеткем. Ошолорго дагы токтоло кеттик. Азыркы учурда биздин коногубузду күтүп жаткан мезгил. Чоң рахмат кошулуп жатканыңыздарга. Буга чейинки эфир кичине токтолуп тилекке каршы техникалык жактан кыйынчылыктарына жараша кичине токтолуп калды. Эми биз эфирибизди улантсак, азыркы учурда биз коногубузду күтүп жаткан мезгил. Биз коногубузду күткүчө, мен жана айта кетпедимби, кайсыл органдарга, кайсыл жер жемиштер же болбосо кайсыл тамак аштар жардам берерин ошолорго токтоло кетели. Мисалга айта кетсек, жүрөк кан тамыр системасы үчүн кайсыл биздин организмибизге жакшы таасирин тийгизет, кайсыл мөмө жемиштер, кайсыл өсүмдүктөр. Эң биринчи бул бурчактар, бурчак, сарымсак, кашкабак же болбосо мисалы башка жер жемиштер. Ушул эң биринчи ушу бурчак азыктары абдан жүрөк кан тамырларына, жүрөк кан тамырдын кан тамыр системасынын иштешине түрткү берет. Жакшы себеп дегенде эмнеден? Анткени мисалы бурчакты айта кетели, гречканы эле ала кетсек, жана айта кетпедимби, мурунку ушул буга чейинки көрсөтмө менен айта кеткенде, бул гречканы алсак, ал өсүмдүк белогуна киргендиктен, бул өсүмдүк белогу биздин организмибизге кирет дагы. Ичинде ошол гречканы жеген учурда бул көптөгөн азыркы учурда көйгөйлүү маселе болуп эсептелет чоңдордун арасында. Бул өспүрүмдөрдүн арасында эмес, бул ушу чоңдордун арасында да. Ошол кан басымынын ролун жөнгө салат. Кан басымы көтөрүлүп кетпестиктен нормалдуу түрдө алып келиш. Жана андан тышкарыдагы, мисалы өспүрүмдөрдү ала кетсек, бул биздин ашказан системасынын туура иштешине түрткү берет. Себеп дегенде баарыбыз укканбыз да, биздин организмибизде тамак ичип атканда сиңирүү процессине жараша жана шлактар деп коет эмеспи, мисалы жөнөкөй жалпак тил менен айтканда шлактар абдан көп деп коет го. Ошол шлактарды түздөн-түз тазалап чыкканга аракет жасайт да, кандайдыр бир түрткү берет. Ошол эртең мененки бул гречканы көбүнчөсү эртең мененки тамакка кошуп жешибиз керек. Же болбосо ботко жасасак болот гречка менен, же болбосо өзүнө эле жеке гана эле аны өзүн сууга бышырып же айран менен кошуп жесек да, балдарга берсек, абдан биз организмдин туруктуу иштешине түрткү беребиз. Жана ошол ичиндеги топтолгон туура эмес азыктарды чыгарат да. Кийинки боор үчүн бул ошол боордун иштешине бул капуста, помидор, абдан бадыраң, сабиз, сарымсактардын камтышын аракет жасайт. Бул эң биринчиден азыр күтө турубуз. Азыркы учурда биздин коногубуздун кошулуусу аракет жасалып жатат. Жакшы көрүнбөй жатат. Күтө турубуз. Техникалык жактан не подключается.
Биз эми вебинарыбызды биздин коногубуз кошулгуча биз вебинарыбызды уланта берели. Кийинки мээнин иштешин стимулдаштыруу үчүн дейт. Көбүнчөсү бул шпинат, мисалы кызылча. Себеби эмнеден? Азыркы учурда биздин өспүрүм балдар, окуучу балдар рационунда мектепте окуп жаткан учуру жана ошол мээнин иштешине көптөгөн кандайдыр стимулдаштырылган биз азык тамакты дагы камтышыбыз керек. Буга жана айта кеткенде шпинаттын баарыңыздар билесиздер. Азыркы учурда шпинат арзан эле турат. 15 сом. Бир чоок 15 сом болуп турат. Көбүнчөсү шпинат десе бул эмне деген өсүмдүк дегенде суроолор туулат. Бул абдан шпинат биздин организмибизге абдан көп пайдалуу нерселерди алып келген өсүмдүк болуп эсептелинет. Ошол шпинатты кантип биз жасашыбыз керек? Көбүнчөсү шпинатты эч качан биз куурубашыбыз керек. Себеп дегенде ал кууруганда эле өзүңүздөр билгендей кандайдыр бир өзүнүн пайдалуулугун жоготот. Ошондуктан абдан назик өсүмдүк болуп эсептелгендиктен бул шпинатты жеке гана эле жууп туруп эле ошол кандай десем чеки боюнча жешибиз керек. Ал шпинатты биз деген салаттарга кошуп берсек болот. Мисалы башка тамактанганга кошуп берсек болот. Ошондуктан бул шпинатты мисалы кескенде дагы кол менен үзүп же болбосо кесип ушул салаттарга кошуп берсек болот да. Жана мисалы айта кетсем кандай салат жасап болот? Мисалы ошол эле редисканы алалы. Редисканы эле азыркы учурда мына жаз мезгилинде редисканын өсүп өскөн учуру болуп эсептелинет. Редисканы майда турап, ага шпинат кошуп, туз кошпоштон биз деген лимондун эле жанагы ширесин кошуп койсок болот да, туздун ордуна. Себеп дегенде туз бул көп өлчөмдө биздин организмибизге терс таасирин тийгизет. Саламатсызбы? Биздин коногубуз кошулуп жаткан учур. Макул, биз өзүбүздүн вебинарыбызды уланта кете берели. Бирок эми биздин коногубуз аз убакытта кошуларына ишенем. Жана биздин маегибизди ошол коногубуз менен уланталы. Сиздин сурооңуздар болсо жаза бериңиздер. Биз вебинардын аз калган учурда биз сиздерге бүт сурооңуздарга дагы жооп бергенге аракет жасайбыз. Жана айта кетпедимби, кантип шпинатты жесе болот депчи? Ошентип салат аркылуу кичине өсүмдүк майынан кичине кошуп балдарга берсеңиздер, сиз туура жана организмиңиз, баланын организмине пайдалуу алып келе турган азыктарды бере аласыздар. Кийинки жана айта кетпедимби, бул ошол шпинат менен редисканы ала келсек, бул жана биздин организмдеги кошулган, чогулган шлактарды да алып чыгат. Шлактар деген эмне? Бул шлактар деле түзөндүз эле жаман кандайдыр бир таштанды сыяктууну эсептебейли. Бул шлактар бул жана биздин организмибизде ашказаныбызда, ашказан системасында ичегиде сиңирүү процесси, майдалоо процесси ашказандан ичегиге өтөт. Ичегиге өткөндө ал ошол ичегиде сиңирүү процесси жүрөт да. Ошол сиңирүү процессинде ошол ичегиде бизде эки түр бактериялар бар да, жандыктар бар деп коелучу. Жакшы жана жаман деп коет. Жакшысы бул ошол сиңирүү процессине кандайдыр бир өзүнүн салымын кошкон бактериялар болот да, аны деген тамак аш майдаланып келгенден кийин аны сиңирүү процессинде ал деген жардам берет, түрткү организмге өзүнүн кандайдыр бир жардамын көргөзөт. Ал эми жаман бактериялар жана патогендик бактериялар деп коет. Алар деген жана ашказандын оорусун алып келиши мүмкүн. Көп өлчөмдө көбөйүп кетсе чи, ошол жаман бактерияларды өлтүрүп же кандайдыр бир өлчөмүн жөнгө салган бул ошол тамак аштар болуп эсептелинет да. Жана анын ичине дагы сарымсак да кирет. Өзүңүздөр билгендей, сарымсакты биз деген абдан пандемия учурунда абдан көп колдондук. Көп учурда ошол сарымсак иммунитетти чыңдайт, иммунитеттин калыбына келет деген дагы көрүнүштөр болду. Бул түздөн-түз чындыгында туура, бирок сарымсак көбүнчө учурда ичегидеги ошол жаман алып келе турган бактерияларды көлөмүн жөнгө салат. Азыркы учурда сурооңуздар болсо сурооңуздарды бериңиздер. Сурооңуздар туулса, азыр мен карайын кимдин кандай суроолору бар экен. Азыркы учурда көптүк учурда кошулуулар болуп атат. Эфирдин темасы тактап коесузбу дейт. Эфирдин темасы бул мектеп окуучусунун рационундагы өсүмдүктөрдүн ролу. Буга чейинки ошол кандай тамактарды биз өсүмдүктөргө
ой, кечиресиздер, кандай өсүмдүктөрдү биз балдарыбыздын рационунда кошушубуз керек деген суроолорго токтоло кеттик. Биз суроолорду тилекке каршы алган жокпуз. Комментарийлерди карасам, буга чейинки суроолор ошол эле экен, теманы кандай тема деп, сурооңуздар болсо бериңиздер. Биз ар бир суроого жооп толугу менен жооп бергенге аракет жасайбыз. Сурооңуздарды бериңиздер. Суроо пока азыркы учурда суроону күтүп жаткан учур. Сурооңуздар болсо, биз абдан кубаныч менен сиздерге толугу менен маалыматын беребиз. Себеп дегенде баарыбызда эле балдарыбыз бар. Баарыбыз эле биздин максатыбыз, эң биринчи максатыбыз бул ошо туура тамактануу аркылуу биз организмибизди, биздин өзүбүздүн балдарыбыз, өспүрүм балдарыбыздын организмин чыңдоо болуп эсептелет. Эң негизги максаты. Себеп дегенде бул ымыркай жаңы кичинекей кезден баланын кичинекей кезинен эле биз ошол тамактануу адаттарына көндүрүшүбүз керек. Себеп дегенде кийин чоңоюп кетсе, мисалы биз учурда болгондо, биз курактуу болуп калганда бул адаттарды өзгөрүү абдан оор болуп эсептелет. Ошондуктан жаңы кичинекей кезден баштап эле балдар менен сүйлөшүп, тамакты мисалы дүкөнгө барганда же базарга барганда ошол азык түлүктөрдү алып аткан учурда дагы ошо адаттарына унутпай, биз кандайдыр бир кичинекей кезден баштап эле тамак аш адаттарына көндүрүшүбүз керек. Мисалы ошол жана ага чейинки тамактануу тарелкасын көрө кетсеңиздер, ошону колдонуп, сиз балдар менен ошол кызыктуу болот да балдаргачы. Мисалы келиңиз, балдарга дагы кеңеш сурап, балдардан дагы ошол менен баары сүйлөшүп, талкуулоого, бала менен дагы тамактануу боюнча талкуулооңуздарды унутпаңыздар. Себеп дегенде бул абдан кичинекей кезинен эле ошо адатка айланып, кийинки жашоодо ден соолугун чыңдаганга аракет жасалат. Жана иммунитеттин дагы калыбына келтирүү, иммунитеттин чыңдашына да алып келет да. Бул негизги тамак аш болуп эсептелет. Жана айткандай, кандай тамак жесеңиздер, өзүңүздүн организмиңизде ошондой аласыздар. Бизде өспөгөн өсүмдүктөрдүн артыкчылыгы барбы дейт. Бизде өспөгөн өсүмдүктөрдүн артыкчылыктары. Мен бул суроого токтоло кетсем, эң биринчисинен бул мисалы бизде өспөгөн өсүмдүктөрдү ала кетсек, же болбосо бизге өскөн өсүмдүктөрдү ала кетсек, бул экөөнү мисалы эки топко ала кетсек, бул эң биринчи артыкчылыгы ошо бизде өскөн өсүмдүктөргө биз көңүл бурушубуз керек. Себеби эмнеден? Себеби анткени биз деген бизде өскөн өсүмдүктөрдү биз кичинекей кезден баштап эле колдонуп келе жатабыз. Мисалы ошол эле айта кетсек, мөмө жемиш болобу, жер жемиш болобу, же болбосо аш көктөр болобу, бул кичинекей кезден эле өсүп келе жатканда биздин организмибиз кандай айтсам, ошол өсүмдүктөргө көнгөн. Ошол өсүмдүктөрдү сиңиргенге кандайдыр бир ферменттери бар. Келгенде аны майдалап турган бул ферменттер келет да. Ушул ферменттер менен аркылуу биз организмибизге сиңирүү процесси жүрөт. Ал эми бизде өспөгөн өсүмдүктөр, мисалы айтканда, жана Японияда, Жапониядагы өскөн жана водоросль деп коет эмеспи, аны биз көбүнчөсү колдонбойбуз. Аны анда-санда эле жана кандай десем, экзотикалык тамак аштарга киргендиктен эми аларга биздин көптөгөн кандайдыр бир ферменттерибиз жок. Ошондуктан биз артыкчылыгы бар, бирок көбүнчө бизде өскөн өсүмдүктөргө көңүл бурушубуз керек. Кийинки суроого токтоло кетсек, сезонго жараша айрым өсүмдүктөр менен балдарды камсыз кыла албайбыз дейт. Мисалы дейт, кышында жашылча жемиш кымбат дейт, сырттан келип түшкөн азыктарды кымбат баада сатып албастан дейт, өзүбүздүн жергиликтүү азыктарды колдонуп деп, туура. Бул суроо катары кабыл албастан, мен сиз айта кеткендерге чындыгында кошулам, бирок өзүңүздөр ойлонгондой, азыркы учурда биздин Кыргызстан, айта кетпедимби, биздин биздин өлкөбүз абдан бай. Мөмө жемиш болобу, жер жемиш болобу деп. Жана сиз айта кеткендиктер көбүнчөсү эле ушул мифке туура келет да. Себеп дегенде мөмө жемиштер, жер жемиштер биз деген кышында ала албайбыз, анткени абдан кымбат депчи. Бирок мындай алганда өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр. Алманын баасы кышында арзандайт, кээ бирде кымбаттайт. Бирок ушул жылы мисалы арзан эле көрдүм. 35 сомго килограммын ала алабыз. 35 сом деген эмне? Бул деген мисалы ата-энеңиздер
күнүмдүк чөнтөк эле акча болуп эсептелет. Чөнтөк акчадан дагы кем аз калганда. Ал эми ошо 35 сомду башка нерсеге жумшагандан көрө, мисалы ошол эле мөмө жемишке жумшасаңыздар, бул толугу менен сиздин балдарыңызды болобу, өзүңүздүн ден соолугуңуздарга кандайдыр бир толугу менен сиздин пайдаларыңызга алып келет да. Ал эми кышында мисалы мөмө жемиштер көп, жеке ага мөмө жемиш десек эле баарыбыз эле ойлойбуз экзотикалык тамак аштарды эсептеп банан же болбосо цитрус өсүмдүктөрүнө, мисалы мөмө жемиштерине ойлойбуз да. Бул туура эмес көрүнүш. Бул өзүбүздү өскөн эле, мисалы көлдө өскөн алмаларды деле алсак болот, же башка кандай башка помидор менен бадыраң жебестен, эми кышында чындыгында алар кымбат болуп эсептелет, мен ага кошулам, бирок алма кыш учурунда, кыш мезгилинде бул арзан эле. Ошондуктан биз аны дагы экономикалык жактан дагы карай кетсек, аны дагы кандайсы жөнгө сала алабыз да. Мына биздин Кыргызстан толугу менен жыл бою эле 4 мезгили боюнча эле мөмө жемиштерге, жер жемиштерге бай. Кийинки бул жооп бергенбиз. Кийинки суроо азыр саламатсызбы дейт. Менин баламдын дайыма ичи катат дейт. Бул балаңыздын ичи катса, эгер эле көп убакыт эле мисалы тамак балаңыздын ичи катса, эң биринчи бул жашына жараша. Жашы канчада? Жашын айта кетсеңиз, жашын сизди күткүчө мен айта кетейин. Балаңыздын ичи катса, бул кандайдыр бир өзүнүн себеби бар. Организм өспүрүм бала кайсыл жаш болбосун, бул баланын туура ашказаны туура иштеш керек. Күнүмкү жашоодо ар бир бала күнүмкү дааратканага барыш керек. Мында башкача айтканда чоң мисалы ичи катпаш керек да, нормалдуу, физиологиялык нормалдуу боюнча. Мен сизге кеңешим бул эң биринчиден бул ошол дарыгерден сунушун алыңыздар, себеп дегенде ушу дарыгер менен чогуу биргелеште ошо себебин табыш керек. Ал эми тамак аш менен кантип биз ошону жөнгө сала алабыз десек, бул көбүнчөсү суунун өлчөмүн жөнгө салыңыздар. Канча суу ичип атат? Жана сууну ичкенде дагы туура ичип атабы? Же болбосо мөмө жемиш берип жатасыздарбы? Эмне менен кайсыл тамак берип атасыздар? Жеке гана эле камыр тамак бере берсеңиздер, суусун азайтып, суусу аз болсо, нормалына жетиштүү болсо, анда бул чындыгында эле бул ичи каткан, ар бир баланын ичи катат да. Ошондуктан сиз ошол суунун өлчөмүн жөнгө салыңыз жана тамактануу жана жогоруда көрсөтүлгөн тамак аш тарелкасын колдонуп, ошол тамактанууңуздун эрежелерин, адаттарын кичине жөнгө салсаңыздар, бул ошо менин кеңешим атак. Мындай алганда эң биринчи бул көп учурсалы көпкө созулуп кетсе, бул ошол ичи катканы, аны түздөн-түз сиз дарыгерге байланышып, дарыгерге кайрылып консультацияңызды алсаңыздар болот. Кийинки суроо азыр кое туруңуз. Мына кийинки суроо Азат Боорубаевден келди. Колдонуу үчүн дейт, үй шарт кургатып, консервалап, жашылча жана жемиштерди. Абдан сонун туура суроо деп ойлойм. Абдан жакшы суроо, себеп дегенде жана жогоруда айтыла кетти, кышында абдан кымбат. Биз деген мисалы шартыбызга жараша кышында мөмө жемиштерди сатып колдонгонго мисалы кудуретибиз мисалы шартыбыз жок деген дагы бул ушул эки суроонун биргеликте айта кеткенде, бул сиз Азат Боорубаев туура айта кеттиңиз. Эң биринчиден кантип биз кышкыга даярдансак болот. Эң биринчиден жайында, жазында, көбүнчө жайында, кечки жазында, эрте күздө көптөгөн мөмө жемиштер бышат. Азыркы учурда биз баарыбыз эле билебиз. Ошол эле алма абдан көп болот, жанагы колпунай, малиналар абдан көп болот, мөмө жемиштер абдан көп болот. Ошолордун баарын биз кургатсак болот. Кышкыга кургатып, жана ошол кышкыга даярдык көрсөк болот. Кантип даярдасак болот? Ошол эле жана азыркы учурда жана бир колдонуучу контейнерлер бар эмеспи? Бир колдонуучу контейнерлерди аласыздар. Ошол эле как кылсак болот алмадан, алмадан как жасасак болот. Алмадан как жасагандан кийин кышында биз аны компот жасасак болот. Компот жасаганда да бул абдан кышында ошол эле витаминдерди биз ала алабыз. Бирок айырмачылыгы бар. Мисалы жаңы бышкан мөмө жемиш менен биз кышкыга даярдаган мөмө жемиштин кичине айырмачылыгы бар. Аны кичине ошол суроо толугу менен жооп бергенден дагы кошула кетем. Бул эң биринчиси, мисалы жанагы колпунай,
кулпунай же болбосо кандайдыр бир башка мөмө жемиштерди биз ушу контейнерлерге салып, бирок салганда да кургатып туруп салышыбыз керек. Аны жууп туруп ушу контейнерге салып туруп морозилкага салып койсоң, мисалы муздаткычка салып койсоңуздар бул туура эмес көрүнүш. Себеп дегенде ошол суу көп болсо, сыртында жуулган суу көп болгондо ал деген тоңот дагы кристалдаштырылып, ошол мөмө жемиштердин клеткаларын сайып кандайдыр бир витаминдердин жоготушуна алып келиши мүмкүн. Ошондуктан ар бир мөмө жемиш болобу, эмне болобу, ошо тоңдуруп жасатсаңыздар, мисалы консервация болобу, тоңдуруп жасасаңыздар дагы, бул эң биринчиден ошо кургатып туруп, анан кургак боюнча биз контейнерлерге салып туруп, анан муздаткычка салып, бир канча айга чейин кандай десем сактасак болот да. Ал эми консервация дейт. Бул консервация үй шартында консервацияланган болбойт. Себеп дегенде азыркы учурда мисалы бадыраңды деле биз консервацияга дуушар калабыз. Үй шартында эч качан эмне болбосун, консервация бул туура эмес. Үй шартында консервация болбош керек. Себеп дегенде кыш мезгилинде ушул ботулизм оорулары абдан күчөйт. Бул эмне себептен? Ошол эле үй шартында консервация жасалгандыктан бул ушу ботулизмден бул өтө оор оору болуп эсептелинет. Себеп дегенде ошол консервация жабык учурда бадыраңды эле консервация кылып туруп жаап коебуз, кыш мисалы күзүндө. Аны 3-4 айдан кийин алгандан кийин мисалы карасаң, сыртына карасаң таптаза эле жакшынакай жейилет да. Эч кандай мисалы бузулуусу көрүнбөйт. Бирок жегенден кийин ботулизм болуп ооруп калышыңыз мүмкүн. Себеп дегенде ботулизм ал эч качан продукттун, азык-түлүктүн сапатын жоготпойт, жеке гана ошол кислород жок, кычкылтек жок эмеде жакшы көрөт да бул эме бактерия. Бирок ал организмге кирген соң бул көптөгөн абдан коркунуч оору болуп эсептелинет. Кыш мезгилинде ошол консервацияны колдонгондуктан көптөгөн учурлар болот да, оору учурлар. Анан жана жашылча жемиштерди жана айта кетпедимби, заготовкаларды жасап койсок болот. Ошол эле мисалы өсүмдүктөр, аш көктөрдү деле кыска кесип ар кандай контейнерге салып туруп биз муздатышка сактап койсок, кышында ошол эле витаминдерди ала алсак болот. Бирок жана дагы бир жерге токтоло кетсем, жана айта кетпедимби, жаңы бышкан мөмө жемиш менен сакталган мөмө жемиштин ичине айырмачылыктары, артыкчылыктары бар. Кандай артыкчылыктары, кандай айырмачылыктары дегенде, бул жаңы, эми баарыбыз билебиз, табигый жаңы өсүп келе жатканда анын ичинде толугу менен витаминдер көп. Аны биз жегенде, колдонгондо толугу менен көптөгөн учурда витаминдерди алабыз. Ал эми мисалы ошол эле алманы, ошол эле мисалы башка аш көктөрдү биз деген канча бир убакыттан кийин жесек, сактапчы мисалы муздаткычта, ал көп убакыт кетет. Мисалы айтканда 4 ай болуп калабы, 3 ай болуп калабы. Ошол ай күн өткөн сайын акырындап, мисалы толугу менен 100% витаминдер болбосо, ошол 4 айдан кийин биз колдонсок, аны бара акырындап ошол витаминдердин, микроэлементтердин өлчөмдөрү күн өткөн сайын кичине азайып турат да. Бирок кээ бир өсүмдүктөр бар, мисалы аны сактай албайсыздар. Мисалы шпинатты айта кетсек, шпинатты биз деген сезон катары эле жей алабыз. Аны кышкыга кышкыга мисалы муздаткычка салып мен сактай алам деген аракет кылбай койсоңуздар деле болот. Себеп дегенде бул тилекке каршы бата эле витаминдерин жоготкон чөп болуп эсептелинет. Мисалы алганда шпинатты жаңы өскөндөн кийин 7 күнүн ичинде эле сактай алабыз. 7 күндөн кийин ал толугу менен витаминдерди витамин С абдан көп да. Ошондуктан 7 күнүн ичинде биз колдонушубуз керек. Кийинки суроо биздин вебинарыбыздын соңуна чыкканы келди. Кыш мезгилинде кантип витаминдерди беребиз? Бул суроого жана жогоруда айта кеттик. Кийинки көбүнчө ата-энелер дейт, азыркы периодунда дейт, көп чеснок, жашыл пияз беришет. Ошондо жардам береби дейт. Бул эми жана сарымсак, пияз жана айта кетпедимби? Азыркы пандемия учурунда эң биринчи ушул иммунитетти чыңдайт деп эле сарымсак менен эле пиязды көп бере башташты да. Мен өзүмдүн тажрыйбамда абдан көп суроолор болду. Бул чындыгында эле бул пияз менен сарымсактын өтө пайдалуулугу абдан көп. Бул эң биринчи бул сарымсакта мисалы айта кеткенде табигый антибиотик деп коет эмеспи? Антибиотик бар да, анын аты алицин. Ошо алицин биздин организмибизге киргенде жанагы жогоруда айта кеткен туура эмес зыян алып келүүчү бактериялердин өлчөмүн жөнгө салат. Ошондуктан бул биздин организмде ичегидеги туура эмес жаман патоген организмдерди өлтүрүп
кандайдыр бир жөнгө салат да өлчөмүч. Бул абдан биздин организмге жакшы алып келет. Бирок анын дагы колдонулбаганына дагы кандайдыр бир сунуштар бар. Бул эң биринчиден же болбосо бала болобу, чоң киши болобу, кандайдыр бир ашказан оорулары бар болсо, азыркы учурда мисалы ашказан дүүлүгүүсү бар болсо, аларга бул сунушталбайт. Себеп дегенде ошол оорусун ого бетер күчөтүп алышы мүмкүн да. Ошондуктан бул сарымсакты дагы, пияз азык түлүктөрүн дагы колдонгонго чейин өспүрүмдүн абалына, өзүнүн ден соолугунун абалына жараша болуш керек. Кийинки жайында авитаминоз болобу дейт. Кийинки суроо менен дагы авитаминоз менен байланыштуу экен. Авитаминоз любой мезгилде болот, эгер туура тамактануу болбосо. Мага чейин эле бул Азат Боорубаев жооп бериптир. Бул жай мезгилинде авитаминоз болобу депчи. Мен эми ошо витаминоз боюнча кичине кыскача маалымат бере кетейин. Бизде бир нече убактыбыз бар. Витаминоз негизилечи мисалы 3 түргө бөлүнөт да. Эң биринчи авитаминоз, кийинкиси гиповитаминоз, үчүнчүсү гипервитаминоз. Үчөө тең 3 башка кандайдыр 3 башка нерсени билдирет. Гиповитаминоз бул витаминдердин жетишсиздиги. Ошол эле тамак аш эле жеп атасыздар, ошол эле мөмө жемиштерди жеп атасыздар, бирок толугу менен сиздин организмиңизге керектелүүчү, сарпталуучу витаминдердин көлөмүн толтура албаган учурда бул авитаминоз пайда болот. Гипервитаминоз пайда болот. Авитаминоз болсо бул толугу менен витаминдерди такыр сиз албаган учурда бул авитаминоз болот да. Толугу менен такыр эле нөлгө түшкөн учурда бул витаминдердин такыр эле жок болушу бул авитаминоз болот. Ал эми гипервитаминоз бул ошол витаминдердин ар бир адамга сарпталуучу нормалынан көптүгү болуп эсептелинет да. Бул ошол 3 ар кандай терминди ала кетсек, бул абдан буларды дагы жөнгө салышыбыз керек. Себеп дегенде гипервитаминоз абдан өрчүндүү маселе. Гипервитаминоз абдан биздин организмибизге терс таасирин тийгизет. Анын учурунда бизде нормалдуу түрдө витаминдерди колдонушубуз керек да, витаминдерди. Кантип колдонсок болот? Жай учурунда эгер сиз бир өнчөй эле тамак жесеңиздер, чындыгында авитаминоз болушу мүмкүн. Себеп дегенде эмне? Анткени сиз мөмө жемиш жей берсеңиз, жашылча жемиш жей берсеңиз, сиздин ошол витаминдерди ала турган эч кандай ресурстарыңыз жок. Ошондуктан гиповитаминоз байкалышы мүмкүн. Аны кантип байкасак болот? Күзгүгө барып, келбетиңизден деле байкасаңыз болот. Өзүңүздүн абалыңыздан байкасаңыз болот. Балдарыңызды мисалы бетинин түзүп, кандайдыр бир агым болуп, күнгүн болуп, көзүнүн астында кара түшүп, териси кургап, тырмактары сынып, же болбосо чачтары түшүп, кандайдыр бир мисалы негизи балдар, өспүрүм балдар абдан активдүү болот эмеспи? Ошол активдүүлүгү өтө түшүп, төмөн болуп, мисалы жатып, шалдырап эле турса, бул ошо гиповитаминоздун бир кандайдыр бир белгиси болуп эсептелинет да. Ошондуктан көбүнчө бул жаз мезгилинде байкалат. Себеп дегенде биз жайында толугу менен витаминдерди көп жейбиз, мөмө жемиштерди көп жейбиз, ошол күнүмдүк рациондорду биз толуктап алсак болот да. Күзүндө дагы ошол эле байкалат. Ал эми кышында биз ошол жазында, күзүндө даярдалган витаминдерди жейбиз дагы. Ал эми жазында эч нерсе, мисалы кандай десем, көп убакыт өткөндүктөн бул мөмө жемиштердин сапаты да кичине учурда сиз гиповитаминозду кантип толуктай аласыз? Эң биринчиден бул жана мультикомплекстүү витаминдер бар азыркы учурда, бирок аларды жеке гана дарыгер менен эле, дарыгердин сунушу менен гана колдоно аласыздар. Чоң рахмат сиздин сурооңуздарга. Биздин вебинарыбыз соңуна келди. Бат эле убакыт өттү, 1 саат бат эле убакыт өтүп кеткендей болду. Бирок эми мен толугу менен сиздердин сурооңуздарга жообун бергениме ишенем. Сурооңуздар болсо калтырып койсоңуздар да кийинчерээк да жооп беребиз. Чоң рахмат биздин вебинарыбыздын катышуучуларына. Бул дагы бир айта кетсек, бул вебинар эң биринчи дүйнөлүк азык түлүк программасы менен биргеликте тармактык тамактануу институту менен биргеликте ошол эки уюмдун демилгеси менен уюштурулган. Бул Россия Федерациясынын тармактык тамактануу институту жана дүйнөлүк азык түлүк программасы менен биргеликте уюштурулган. АТНнин веб порталына шилтеме мынакей көрүнүп турат, аркылуу өтүп маалыматыңыздарды дагы толугу менен алсаңыздар болот.
Чоң рахмат сіздерге. Сіздерге дағы чоң рахмат. Өзіңіздерді қараңыздар, балдарыңыздар ден солықты болсын. Ден солып болу эле туура тамактанууга умтулуп, ушул шилтеме аркылуу сиздер көптөгөн маалыматтарды алсаңыздар болот. Чоң рахмат, саламатта калыңыздар.